Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналының көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге ушул 3,5га 1,75 болгон душовойду кеткен жалпы чыгымдарыны сиздерге тартып көрсөтөйлү деп жатам. Буюрса сиздерге пайдалуу болот деп ишенем. Каналга катталышты унутпаңыздар, лайктан басып, комментарий калтырып коюңуздар. Каттала электер подписаться кнопкасын басып, жанында коңгуроочону басып койсоңуздар, буюрса сиздерге пайдалуу биздин видеолор чыгып турат. Видеонун сапаты үчүн кечирим сурайм. Азыр мен сиздерге ушул душовойго кеткен жалпы чыгымдарды айтып берем. Бул жерде жалпы ушул душ, биринчи сиздерге мындай обзор көрсөтүп коеюн. Смеситель, бул жакта раковина, бул жакта күзгү, бул жакта аристон, бул жак стиральный машина турат. Мына жерде штора, ар жагында өтүп жуунат. 2 плафон коюлган. Пол, асты теплый пол. Сантехникадагы астыдан, анан дуалдан кеткен внутренний. Кафелге кеткен жалпы чыгым. Бул расходный материалдары 15 000 сом болду. Потолок 3 000 сом болду. Бул жерде теплый пол, астында теплый пол бар. 15 000 сом болду. Анан өдөдө турган вытяжка 650 сом. Электричество 2 плафон, бул жакта 6 розетка бар. 2000 сом болду электричествого жалпы чыгымы. Смесительдер ошол сиздер көрүп тургандай экөө комплектте 2500 сом. Раковина 7700 сом. Аристон Гарантерн деген фирманыкы экен. Аристон 80 литрлик 11 000 сом болду. Анан мына штора 500 сом болду. Бул күзгү болсо 2500 сом. Анан бул жерде ушул внутренний сантехникага кеткен ичиндеги пластиковый трубалар, отводдор, крайниктери, астында емкость бар. Ошол жакта дагы кеткен жалпы подвалда кеткен чыгымдары 4000 сом болду да. Анан бул жерде 4000 сомдун ичинде бул баягы эмени дагы кошуп эсеп жаздык. Теплый полдун эмесиден астынан пеноплекс койгон элек. Ошону дагы кошуп жаздык. 4000 сом болду. Анан электричество 3500. Жалпы электричество. Бул жерде кабелдер эсепке алынган жок, үйдө бар эле ошону иштетилди. Анан ушул кафелге кеткен клей 4500 сом. 300 сомдон 15 кап кетти примерно. Энди бул жерде кичине грубый дагы азмаз, кичине грубый кылып жаздык. Себеби мелкий расходдор жазылбай калганга байланыштуу ошолорго кичине кошуп жаздык. Анан бунун астында умный насос бар. Ошол биз айткандай емкость эмеге улап койгонбуз. Насос 6000 сом. Анан 1 тонналуу емкость койгонбуз, пластиковый. 1 тонналык 11 000 сом. Анан мынау эмеге клейге кеткен грунтовкалар 1000 сом болду. Затирка, мына ыстыктарга, затиркаларга дагы 1000 сом кетти. Ошондо жалпы чыгым, бул жерге кеткен жалпы чыгым расходный материалы 106 150 сом болду. Бул жалпы чыгымы, расходный материалы. Бул жерде пластиковый айнек эсепке алынган жок. Мынабы сиздер көрүп турган
отопленияның батарейкасы эсепке алынган жок, анан эшик эсепке алынган жок. Себеби булар мурда коюлганда кумшубак болунган, кумшубак. Ошол кумшубактан баштап бардыгы жалпы бүткөн чыгымы да. Эми бул жерде расходный материалды айттык азыр биз сиздерге. Кызматы болсо, эми ар жердин расценкасы ар кандай, өзүңүздөр билесиздер. Эми уста менен сүйлөшүшүңүздөргө, келишимиңиздерге карайсыздар. 450 сомдон болду квадрат метри кафелдики. Ошондо жалпы 16 000. Эми кичине 2-3 сом, 2 сом плюс-минус болду. Сантехниканын кызматы, жалпы сантехника кызматы, бул жерде аристон установка, раковина установка, күзгү, смеситель, ушулар бардыгы кирет. Астындагы дагы сантехникалар кирет. Ошондо 15 000 сом болду кызматы. Электричество ар бир точкага 300 сомдон 6 точка коюлду, 1800 сом. Потолок болсо 1500 сом болду кызматы. Ошол кеткен бул жалпы чыгымдарды эсептеп биз сиздерге көрсөтүп коелу дедик. Аз да болсо сиздерге бул кимдир бирөөлөргө пайдалуу болот деп ишенем. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер болсо комментарийге жазып койсоңуздар болот. Кошумча дагы колдон келишинче суроолоруңуздарга жооп беребиз. Бул жак ошол түзгүн немеси. Искендер дейт, бул Кыргызстандан чыгат окшойт. Бул жак ошол астындагы полкасы. Включатель менен кошо бирге иштейт. Мына вытяжка. Включатель өчүргөндө токтойт. Жандырганда кошо жанат. Бул включательге прямой кулап койдук эле. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Каналга катталышты унутпаңыздар. Кемчиликтер болсо кечирим сурайм. Буюрса акырындык менен түздөйбүз. Каналга катталышты унутпаңыздар. Лайктан басып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.